Таза тыбыттуу эчки? Таза тыбыттуу. Чоң эчки болгондо килограммга берет экен. Придон тукумундагы улактар март айынан бери Жети өгүздүн бул чарбасында багылууда. Ысык көлдүн климатына көнүп, чоңоюп да калышты. Бул түр эчкилер тыбыттуу жүнү менен бааланып, суроо талап да жогору. Быйыл биринчи тыбытынын килограмм эле 3800 сомдон бааланды. Тыбыттап бүтүп, аяктап калдык. Тыбыттары бул тарактарга улам тырткан сайын мынтип чогула берет экен да. Өзү дагы мындай үлпүлдөгөн соонун жүндөр чыгат экен. Эчкилер Жети өгүз районунун муниципалдык чарбасына сыноо иретинде алынып келинген. Максаты тыбытты экспортко чыгаруу менен аймактын кирешесин арттыруу. Азыр эчкилер Кичи Көк Чай коктусунда багылууда. Жергиликтүү бийлик алдыда дагы 200 баш улак алып келүүнү көздөп жатыптыр. Чарбаны дагы өнүктүрсөкпү деген ойдо туруп атабыз. Азыр тиги Казакстанда дагы ушундай порода эчки бар экен. Чоң чарба экен. Ошолор менен сүйлөшүү жүргүзүп атабыз. Эгерде макулдашып договорлошсок, Минсельхоз менен сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Квота алып берели деп атышат. Буюрса дагы бир 200-250 баш дагы эчки алып келсек деп атабыз. Бир эчкиден 450-500 граммга чейин тыбыт алууга болоорун айткан чабандар Придон эчкилери багууга да жеңил экенин билдиришет. Тоодо жайытты жакшы, Кудай буюрса. Өзүлөр жайылып жакшы көнүп калды, буюрса жакшы жайылат. Сол 3 айдан кийин сентябрга жакын айылга түшөбүз, Кудай буюрса, айланбагабыз. Башка эчкиден деле бар экен айырмасы, мунун өзүнүн жүрүшү, турушу, жайылышы башкача экен, чындыгы мындай тынч, жакшы жайылат экен. Кеч күзгө чейин эчкилер Кичи Көк Чай коктусунда кармалат, андан соң айылга түшүрүлөт. Ал эми келерки жылы төл алган соң Акташ жайлоосуна, андан ары Ак Шыйракка чейин айдап баруу планы турат дешет чарбадагылар. Жанара Сагындыкова, Асылбек Касенов, Ала Тоо 24, Ысык Көл облусу.